Assalamu alaikum, ардактуу замандаштар. Ысык-көл жергесиндебиз. 22 июль күнгө шейшембе. Кыргызстанга да ошол Монголиянын президенти келген экен. Эки элдин достугун чыңдоо жана ушундай эле дагы бир маселелердин алкагында жумуш алып барышат экен. Ал эми азыр Ысык-көл жергесине иш сапары менен келип, бул жакта биздин президентибиз менен биргеликте бул жакта дагы бир жумуштун алкагында жумуш өткөрүшөт экен. Ал эми бул жакта болсо биз азыр кортежине күбө болуп алдык да. Көрдүңүздөр да. Азыркы узак убакытка созулуп өтүп кеткен кортеж дал ушул трассадан өттү, жолдон. Ал эми бул жакта ипподром. Ат оюндарын өткөрчү чоң майдан. Бул жактарда ар кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат. Анан Ысык-көлдүн дал ушул ипподромунда ат оюндарын ойнотуучу майданда азыркы учурда чоң сахна тигилип, Мейкин Азия эл аралык музыкалык кароосуна өтүп жаткан учур экен. Мисалы үчүн Кыргызстандан тандалып чыккан мыкты ырчыны эл аралык сынакка коюп берип, анан эл аралык сынактан жеңишке жеткендерде дагы да болсо сыйлоо аземі болот. Ал эми биз бүгүн азыр сиздерге ушул президенттин кортежин көргөзгөнгө аракет кылдык. Ысык-көлдөбүз. Сиздер Ысык-көлгө эс алганы келдиңиздерби? Азыркы учурда жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө кандай жүрөсүздөр? Деги эле биз чыкпай калдык, бирок дагы да болсо жумушубузду улантабыз. Бир аз убакыттардан соң ага чейин бизге менен бирге болуп туруңуздар. Ардактуу кыргызстандыктар, Ысык-көлдөн дагы бир жолу салам.